Туман KG каналына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Каналга жазылуу үчүн подписаться баскычын басып коюңуз. Сизге чоң рахмат. Кечээ 15 апрелде Исфана шаарында Лейлек аймактык ооруканасынын жаңы төрөт бөлүмүнүн ачылыш рәсими өттү. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Иш-чарада маалым болгондой, 40 орунга ылайыкташтырылган 2 кабаттуу жаңы төрөткананын имаратынын курулушуна 30 миллион сом сарпталды. Ал эми ичиндеги операциялык блоктор, реанимациялык бөлмөлөр жана акыркы үлгүдөгү төстүү УЗИ аппаратына 8 миллион сом жумшалган. Аталган каражаттар Кувейттик уюмдун колдоосу менен каржыланды. Кувейт мамлекетинин ишкерлери 14 апрелден 15 апрелге караган түнү жаңы төрөгөн үй ченеден кабар алышты. Алар жаңы төрөлгөн ымыркайлардын кулактарына азан айтып, аларга Айша, Рашид, Якуб деп өз ысымдарын ыйгарышты. Ар бирине белекке сүйүнчү пул жана жаңы үлгүдөгү бешик араба беришти. Бүгүнкү күндө Лейлек районунда жалпы 450дөн ашык дарыгер эмгектенет. Булак Турмуш KG. Бишкекке жөө бара жаткан Токтор Алиева менен Мирза Керимова артка үйүнө кайтышты деп билдирди өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн. Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы Шарабидин Капаров менен соттошуп жаткан Орозкан Токтор Алиева жана Гүлнара Мирза Керимова жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө нааразычылык билдиришип 8 апрель күнү Ош шаарынан Бишкекти көздөй жөө жөнөп кетишкен болчу. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркуз Кадырбек кызынын айтымында Кара Суулук эки айыл өкмөт башчысы менен элдешип үйлөрүнө кайтып келишкен. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаевдин тапшырмасына ылайык, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Байыш Юсупов Алишер аттуу жергиликтүү тургунду жөнөтүп, эки аялды артка үйлөрүнө алып келишти. Айыл өкмөт башчысы соттошуп жаткан аялдарды кечиргенин билдирди. Учурда аларга жер берүү маселеси да каралууда. Аталган эки аял учурда үйлөрүндө өз жумуштары менен алектеди. Кадырбек кызы. Булак Турмуш KG. Кыргызстандык окуучу 25 000 доллар утту. Кыргызстандык 13 жаштагы Акылбек Саламатов Infomatrix 2019 сынагынан Казакстан Британ техникалык университетинде 25 000 долларга грант жеңип алды. Аталган сынак Алматы шаарында өтүп, дүйнө жүзү боюнча жалпысынан 514 катышуучу атсалышкан. Эскерте кетсек, Казакстан Британ техникалык университетинде билим алуунун баасы 25 000 долларды түзөт. Булак Говори-ТВ. Америкада такси айдаган кыргыз кызы. Америкадагы мекендештерибиздин ийгиликтерин, жашоо шартын, кызыктуу окуяларын журналист Гүлайым Мурзаева коомчулук менен бөлүшүп келет. Бул ирет ал АКШдагы такси айдап эмгектенген кыргыз Мунара Эсенбек кызынын жашоосун чагылдырып, такси кызматындагы кыйынчылыктары жана жетишкендиктери жөнүндө айтып берди. Булак New TV KG. Бир күнү аэропортто жакшы болот жумуш, бир күнү жакшы болбойт. Ар кайсы күндөр окшош боло бербейт. Анан бирок көбүнкү учурда аэропортко көбүрөөк барабыз да. Кыргызстанда эле машина, автоунааны айдачу элең. Унаны мен кичинекей кезимен эле атамдын машинасына отуруп, ошо атам менен жүрүп, ошо жакшы көрчүмүн өзүм дагы. Анан мен дагы атам жаным алып алып, эркек мүнөзүң бар деп жанымда алып жүрчү эле. Ошо анан машинада жүргөн мага аябай жакчу. Анан ошо мен үйрөнөм, айдайм деп өзүм умтулуп жүрүп эле Кыргызстандан эле жүргөндө ошо айдап баштагам. Эми ушундай болуп калган үчүн азыр эми таксиде иштеп атам. Өмүрүмдө канча жолу уктап турсам дагы такси болуп иштейм деп ойлогон эмесмин. Жашоонун буйругу экен. Буйрук болгон үчүн ушинтип азырынча иштеп атам. Эч качан максат койгон эмесмин Америкага келейин деп. Эч качан ойлогон эмесмин Америкада жашап калам деп. Бир күндөрдүн бир күнүндө эле башыма келип, ушу Америкага барып көрөйүнчү деп келип калдым. Көп кыйынчылыктарды өтүп келдим деп айтсам болот. Эми бирок ал кыйынчылыктардагы жашообуз биздики кыйынчылыгы жок, кызыкчылыгы жок эмеспи. Ошондуктан каждый жашоонун кыйынчылыгын мен өзүм үчүн сыноо деп жакшы кабыл алам. Келгениңе канча жыл болду? Канча убакыт болду? Анан Уберге кантип кирип калдың? Мен кандай жумуш жасадың? Менин келгениме 1 жыл болду. Кечээ эле келгендей
өзүмдү сезип атсам убакыт бат эле учуп кетет экен. 1 жыл өтүп кетти. Бияка келгенден кийин эле кой иштейин, иштеш керек экен деп. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда 18 жаштагы кызды зордуктаган деген шек менен 26 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга 2018-жылдын 21 сентябрында Базар Коргон районунун Чкалов айылынын тургуну 1972-жылы туулган жаран арыз менен кайрылган. Арызда анын 18 жаштагы кызын Айбек аттуу жаран мейманканага алып кирип, коркутуп, зордуктаганы жазылган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 129-беренеси, башкача айтканда зордуктоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкча миликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүү кылмышын жашыруун максатында өзүнүн атын өзгөртүп, атын Айбек деп тааныштырып, оор кылмыш ишин жасаган. Шектүү Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Чкалов айылынын тургуну. Мурда бир нече жолу соттолгон, билими 5-класска чейин, эч жерде иштебеген 26 жаштагы жаран болгон. Шектүү 11 апрель күнү Бишкек шаарында жашырынып жүргөн жеринен кармалды. Ал Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө алынып келинип, тергөө кызматы тарабынан убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы күндө анын буга чейинки жасаган башка кылмыш иштерин аныктоо максатында ыкча миликтөө иштери улантылууда деп билдирет басма сөз катчысы. Булак Супер KG. Жээнбеков Мюнхенде мекендештер менен жолугушту. Президент Сооронбай Жээнбеков Мюнхен шаарында Германияда окуп жана иштеп жаткан кыргызстандыктар менен жолугушту. Мамлекет башчы жогорку деңгээлдеги жолугушуулардан тышкары мекендештер менен жолугушуу анын расмий визитинин негизги максаттарынын бири экендигин белгиледи. Былтыр мекендештердин форумуна катышкан кыргызстандыктар көптөгөн сунуштарды айтышты. Мекендештер форуму жолугушуулар жана пикир алмашуулар үчүн жакшы аянтча болуп калды. Форумдун жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин алдында мекендештер кеңеши түзүлгөн. Анын мүчөлөрү менен быйыл жолугушам. Биз сиздердин ийгиликтериңиздерге жана жетишкендиктериңиздерге ар дайым кубанычтабыз деп баса белгиледи Жээнбеков. Германиядагы мекендештер мамлекет башчысына негизинен виза, билим берүү, саламаттык сактоо, улуттук маданиятты, адабиятты, анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жайылтуу, инвестицияларды тартуу, Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртуу, айыл чарбасын өнүктүрүү, мекен карт долбоору, Кыргызстан менен Германия ортосундагы эки тараптуу мамилелерди күчөтүү, эки өлкө ортосунда түз каттамды ачуу маселелерине байланыштуу суроолорду беришти. Мекендештердин суроолоруна Жээнбеков, Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков, Кыргызстандын Германиядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Эрнес Оторбаев, Кыргыз Республикасынын экономика министри Олег Панкратов жооп берди. Суроолорго жооп берип жатып, мамлекет башчысы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү, транспорт логистика чөйрөсүн, айыл чарбасын жана башка тармактарды өнүктүрүү сыяктуу өлкөнү өнүктүрүү долбоорлоруна токтолду. Булак Кабар KG. Исхак Масалиев Суталинов тууралуу. Ал эч жака учуп кетүүгө камданган деле жок. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына УКМКнын экс төрагасы Мурат Суталинов боюнча пикирин жазды. Генерал жөнүндө прокуратуранын өтүнүчү менен Батукаевди кое берген кезде башкы прокурор менен акыйкатчы парламенттин депутаттарына жооп берген эсимде. Бардыгы мыйзам чегинде, ал абдан ооруп жатат жана жакында өлүп калышы мүмкүн дешкен. Жана күзөт кызматы менен Бишкектен чыгарышып, ал самолет менен учуп кеткен болчу. Азыр аман-эсен жүрөт дешүүдө. Мурат Суталиновдун тагдырын биздин сот чече албай жатат. Ал эч жака учуп кетүүгө камданган деле жок. Ал ооруп жатат. Азыр башкы прокурор менен акыйкатчы кайда деп жазды Масалиев. Эскерте кетсек, 15 апрелде УКМКнын экс төрагасы Мурат Суталинов боюнча сотту кайрадан 7 майга чейин жылдырышкан. 1 апрелден бери Мурат Суталинов Саламаттыкты сактоо министрлигинин онкология борборунда дарыланууда. Дарылоо айдын соңуна чейин жүргүзүлөт. Учурда Суталиновду мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу боюнча арыз Бишкек шаардык сотунда каралууда. Булак Барометр KG. Украинский ресторанда поварга жардамчы болуп иштедим. Көпкө чейин иштеген жокмун, ал жерде дагы 1 ай иштедим. Анан 1 айдан кийин кой бул болбойт экен деп анан адамдардан угуп калам, көп кишиден угуп калам. Мен биякта бөлөм бар, менин бар. Эркин. Анан айтып калды, сиз мен ушул Uber'ге иштеп көрсөмбү десем, мындай чынында айтканда документтерим жок, эч кандай
эчтекени билбейм. Анан ошо иним айтып калды, сиз ошо иштей албайсыз го, азыр рисковать этпей эле койсоңузчу, азырынча ошо тынчыраак эле ушул иштеп аткан жумушуңузду эле иштей берсеңиз менимче эң туура болот деп ойлоду да. Анан мен жашоомдо мен үчүн кыйынчылык деген это мен ага жакшы карайм да. Анан кой мен ушуну пробовать этип көрүш керекмин деп эле ошо Uber'ге чыктым.